дүйнөлүк тилге айландырыш үчүн анын үчүн биз мамлекет катары дүйнөлүк баягы аренада деп коебузбу, өзүбүздүн бийик ордубузду ээлешибиз керек. Анын үчүн албетте бул бир гана тилге байланыштуу эмес, бул мамлекеттин күчтөнүүсү, эң ириде элдин улуттук аң сезимине байланыштуу, маданиятына байланыштуу, дүйнө таанымына байланыштуу. Анан ошонун баарын өзөгүндө ачкыч катары албетте эне тил турат. Демек, эгерде биз тилибиздин дүйнөлүк тил деңгээлине жеткизишин кааласак, анда биз жалпы жонунан мамлекеттик тил деген макамга толук маани берип туруп, ошо тилдин мамлекеттик тил макамына толук жооп бергидей деңгээлге алып чыгышыбыз керек. Анын үчүн эң ириде биздин эне тилибиз бир гана баягы ооз-эки сүйлөнүүдөгү куралдын тили катары гана эмес, бул жерде мамлекеттик бардык тармактарда, демек мыйзамдарда, юриспруденцияда, экономикада, чарбада, өндүрүштө, жада калса айыл чарбасында болобу, кайсы тармакта болбосун, бардык тармакта ошол тил өзүнүн ордун ээлеш керек. Анан ошонун баарын камсыздаш үчүн илимдин, билимдин тилине айланыш керек. Ошондо гана биз мамлекеттик тил өзүнүн толук макамына жеткенде гана биз мүмкүн кийинки баскычта анан эл аралык деңгээлде ошол тилибиздин камсыздалышына керектүү анан чараларды, аракеттерди көрөбүз.